Биздин Сузак районубуз облустубузда эмес, республикабызда эң чоң райондорго киргенине байланыштуу биздин Сузак районубузда экинчи Эламан аптекабыз ачылып жатат. Себеби дегенде элибиздин саны биринчиден, экинчиден бул жерде талап болушу. Себеби дегенде биринчи аптекабыз ачылды. Ошолго салыштырмалуу дагы да керек болуп биз ошол сунушту киргиздик. Ошону менен бүгүнкү күндө биздин экинчи аптекабыз ачылып жатат. Майлуу сүттүү жакшы аптекалардан, элдин керегине тийген аптекалардан болсун. Дарыкана ачылар замат эле алармандардын катары арбыды. Жарандар жеке дарыканаларга караганда 10-15% арзандатылган сумма менен дарыларды алып жатканына күбө болдук. Мында өтө маанилүү дарылардын тизмесине кирген 800гө чукул аталыштагы дары-дармектин түрү бар. Эламан деп, ошо элге доступный болсун деп, ошо дарыкананы ачышты. Азыркы учурда бизге дарылардын түрү бир 600-700дөн ашык түрү келди. Дагы буйруса андан дагы көп келет. Биз азырынча ушуну кабыл алдык. Мыйзамсыз эле саткан, мисалы, дарыканалар өтө көп азырчы. Бул болсо именно ошо Минздравдын ошо көзөмөлүндө болгон дарылар келет да. Мына кандай десем, контрабанда жок. Ушундай дарылар келет да. Ошондой эле мында камсыздандырылган жарандар дарыларды 60-70% жеңилдетилген баа менен алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эламан аптекасынын ачылуусунда мына эгерде бул дарыканабызда жеке менчик аптекасына салыштырмалуу 20%га арзандатуу болгон болсо, ошол биздин кошумча пакет программасы менен биздин камсыздандырылган жарандарыбыз ошол дарыны мына 60-70%га чейин жеңилдетилген түрдө алганга укуктуу болот. Анын ошол 70%ын бүгүнкү күндө ошол биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду төлөп беребиз. Ошол себептен мынакей бардык жарандарыбызды ошол кайдыгер карабай өзүнүн ден соолугун камсыздандыруу боюнча милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүү же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алууга чакырып кетем ошону. Эламан мамлекеттик дарыканасы Сузак районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жайгашкан. Ушуну менен Жалал Абад областы боюнча 11-чи дарыкана ачылып иштеп баштады. Бул коюлган баабыз Бишкекте кандай дарынын баасы боло турган болсо, биздин алыскы Ала Бука району болобу, Аксы району болобу, бардык жерде бирдей баа болот. Себеби дегенде 1С программасы менен бизге Бишкек баасын коюп берет. Ошондой эле штрих коду менен эле дарыны компьютерден өткөргөндө ошол баа чыгат. ККМ чектери дагы дароо эле ошол компьютерден чыгарылып берилет. Белгилей кетсек, мамлекеттик дарыканаларды ачуунун негизги максаты калктын жеткиликтүү дары-дармекке байланыштуу көйгөйлөрүн чечүү болуп саналат. Диана Райымжанова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.